Саламатсыңар балдар. Бүгін біз силер менен трактор үчүн штангасы менен бастырма сепкич деген теманы өтөбүз. Башкача айтканда, өсүмдүктөргө дарылоо үчүн айыл чарбасына суу чачуучу жана дарылоо үчүн айыл чарбасында колдонуучу суу сепкичтерин жөнүндө таанышабыз. Негизинен трактор үчүн штангасы менен бастырма сепкич жана суу чачуу тала өсүмдүктөрүн менен дарылоо айыл чарбасында колдонуучу 3 жалпы түрү менен тааныштырам. Биринчи могу жалпы түрү септиргичтин жалпы түрү. Экинчи басымды жөндөгүч, басымды жөндөбөчү тала жумуштарына колдонуу өтө коопсуздук келтирет. Үчүнчү суюктуктун кыймыл схемасы менен таанышып чыгабыз. Сепкичтерди кантип биз агрегаттайбыз, негизги бакты кантип толтурабыз, андан кийин чачуу иштерин кантип жүргүзөбүз. Балдар, мен силерге азыр суу чачуучу сепкичтин жалпы түрү жөнүндө маалымат берем. Мына өзүңөр карап тургандай, могу жалпы түрүнүн көрүнүшү. Жалпы түрүнүн көрүнүшү негизинен 6га бөлүнөт. Биринчиси эритме үчүн бак. Мына жанагы эритме үчүн жалпы бак. Экинчиси штанга. Мына өзүңөр көрүп тургандай, могу штанга бак менен кошо кошулган. Анан үчүнчүсү насос деп аталат. Суу куюлгандан кийин суунун кыймылын, аракетин жөнгө келтирүүчү насос деп аталат. Төртүнчү басымды жөндөгүч дейт. Басымды жөндөгүч. Бешинчи чачкычтар. Чачкычтарды ишке киргизүүнүн алдында сөзсүз түрдө кайрадан текшеришет. Алтынчы эритме үчүн бакты куюучу ооз. Өзүңөр көрүп тургандай, алтынчы эритме үчүн бакты куюучу ооз. Чачуу иштерин кантип жөнөтөбүз? Чачуу иштеринин жалпы түрүндө штангалык чачыратуучу, бөлүштүрүүчү түзүлүштү агрегатын, кыймылын багытын туурасынын жайгашкан жана орнотулган чачкычтар менен, түтүк коллектордун штангасына бекитилген, түтүк коллектордун штангасына бекитилген, жалпак мейкиндик формасын штангадан тургандыгын көрсөтөбүз. Бийиктик боюнча штанганын коңшу чачкычтары, штанга бир штанга бар, экинчи штанганын ортосуна коңшу чачкычтардын чачыранды факелдерин жарым-жартылай бири-бирине жапкандай болуп орнотушат. Жарым-жартылай бири-бирине жапкандай болуп орнотушат. Алардын ортосундагы аралыктар 50 сантиметрден ашпосу керек. Жалпы биринчи штанга менен экинчи штанганын ортосундагы аралык өлчөмү 100 сантиметрге барабар экөөнү. Эми эң негизгиси эритмени салуунун иш жүзүндөгү ченеми кандай? Эритме үчүн бакты суу менен толтурушат. Мына эритме үчүн могу бакты суу менен толтурабыз. Жөндөгүч клапан менен керектүү жумуш басым орнотулат. Жөндөгүч клапан менен керектүү басым жумушу орнотулат. Үчүнчү эритме бакка суу толтурат. Мына эритме бакка сөзсүз түрдө суу толтурабыз. Андан кийин аралаштыргычты иштетебиз. Андан кийин бактын ичиндеги аралаштыргычты иштетебиз. Чачуу иштери башталат. Чачуу иштери башталганда форсункалардын үзгүлтүксүз текшерүү иштери жүргүзүлүп турат. Идиштин жана секундомердин жардамы менен ортоңку сол жана оң консулду форсункалардын өндүрүмдүүлүгү аныкталат. Жалпы сепкич жөнүндөгү маалымат мына ушул. Ал эми басымды жөндөгүч. Басымды жөндөгүчкө биз өзгөчө көңүл коюшубуз керек. Жумушчу секциялардын клапандары, мына балдар көрүп турасыздар. Жумушчу секциянын клапандары күл майда химикаттарды эриткичтин форсункаларынын клапаны. Экинчи күл майда химикаттардын эриткичтин форсункаларынын клапаны.
Üçüncü, orguçtu çıpkanın korpusu, buna orguçtu çıpkanın korpusu. Dörtüncü, cumuşçu basım jönde mahavigi, buna karaklardan mahavi oğreki mahavi. Oşul mahavikti cumuşçu basım jöndögü özgöçü goğun bölüşürüz gerek. Andan keyin aralaştırma, buna aralaştırma sistemasi. Altıncı olsa, bacana aytmadık mı? Atayın manometrler koyulат. Manometrler koyulup, oşo manometrlerge belgili ölçöpdögü sifraga kelgenge çeyin öte көңүл koyup карашыбыз керек. Мында эң маанилүүсү басымды жөндөткүчтү бардык түйүндөрдүн багытын жана жайгашуусун жаңылышпай билишибиз керек. Химиялык концентратты эриткичке суюктукту берген клапандын желекчесин эриткичтин тору аркылуу химиялык концентратты чайкоо үчүн талап кылынган убакытта гана чачуу керек. Basım bolжол менен 0,8 mPa barabar. Çaçуу үчүн, туура басымды орнотуу үчүн насосту иштеткенден кийин 10 секундта насосту иштеткенден кийин 10 секундка күтө туруу керек. Балканын баардык секциялардын клапандарын жаап, аз айлантуу иштери менен жүргүзөбүз. Химикаттарды чачууга чейин 5 мүнөттөн эч кем эмес аралаштыруучу желекчени иштетүү керек. Ал сааттын жебесине каршы айлануусу менен жүргүзүлөт. Басымды жөндөгүчтүн корпусун бураганга тыюу салынат. Басымды жөндөгүчтүн корпусун бураганга тыюу салынат. Басымды жөндөгүчтүн корпусун караганга өзгөчө тыюу салынат. Бакты, карап туруңар балдар. Мына бак, биринчи өзгөрүп көргөндөй бак. Гидранттын жардамы менен же куюучу ооздун элеги аркылуу, мына элеги аркылуу, гана атайын ийдиш аркылуу, башка бир ийдиш аркылуу толтурулушу керек. Суу таза болуш зарыл. Куюп аткан суубуз абдан таза болушу керек. Андан кийин толтуруучу шлангдын бактын ичине түшүп кетүүсүнө, муреки суу куюп жатканда толтуруучу бактын ичине түшүп кетпеси үчүн биз эритме менен тийишүүсүнө жол бербөө керек. Анын ооздун үстүндө кармоо керек. Колдон келишинче муну эч убакта түшүрбөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Могу куюучу ооз деп аталат, өзгөргөн турсуңар. Бул болсо жана мен жогоруда айтып кеткен элек. Муну просвеживать этебиз деп. Анан негизги бул жалпы бактын көрүнүшү, бак менен шланг аркылуу куюлуп жатат. Жер семирткичтер жана бул жерде уу бар экенин эритме аркылуу муну көңүл коюшубуз керек. Анан негизинен биз бул жерде туура толтуруу ыкмаларын кайрадан окуп, даярданып чыгып, анан иш процессин жүргүзөбүз. Андан кийин куюучу ооз, элек, негизги бак, мына карап туруңар. Жер семирткичтер уу бар эритме дегенде, бул туура эмес толтуруу. Могу чийилип турган туура эмес толтуруу. Бул жерде болсо туура толтуруу процессин көрүп турасыңар. Жана мен айтып кетпедимби? Трактор үчүн штанга менен бастырма менен сепкичтин 3 бөлүгүн көңүлүбүздү коюп окуп үйрөнүшүбүз керек. Себеби жалпы түрү менен тааныштык, басымды жөндөгүч менен тааныштык. Эми суюктуктун кыймыл схемасын биз билбей туруп, ишти киргизүүгө, сепкич агрегатты иштетүүгө эч мүмкүн эмес. Могу суюктуктун кыймыл схемасы. Караңыз. Биринчи суюктуктун кыймыл схемасынын эң биринчи процесси эмнеке? 8-12 ийкемдүү шланг. 5-чи кайра куюучу шланг. 5-чиси кайра куюучу шланг. Мына кайра куюучу шланг 5-чиси. Басымды жөндөткүч махавиги. Басымды жөндөткүч махавик деп коет. Мына
Жана көрбөдүк могу жерден басымды жөндөткүч маховик, басымды жөндөткүч маховиги. Андан кийин чачкычтар, мына балдар, көрдүңөрбү? Момундай кылып атай схеманын түрүнө уруштурган. Могулар чачкычтар. Андан кийин секциялар клапаны деп коет. Секциялар клапандар, мына 1, 2, 3, 4, 5 секциялар клапаны. 10-чу элек простеживать ете турган атайын электер. 10-чу простеживать ете турган электерди мына көрдүңөр. Андан кийин оргучтуучу чыпка деп коет. Мына могу жер чыпкалайт. Элек менен усалган оргучтуу чыпка. Андан кийин бак. Бак гидролоштурган бак 15-чи кран деп коет. Мына 15-чи гидролоштурган бак 15-чи кран. 15-чи кран. Колду жуучу челек. Колду жуучу челек. 18-чи мына каракылабада. Мына могу жерде биз колду жуучу челекти колдонобуз. Андан кийин чыгаруучу кран 19-чу секциялык чыгаруучу кран деп коет. Мына чыгаруучу кран. Химиялык эритме соруучу чыпка аркылуу негизги бактан насоско түшөт. Насос суюктуктун агымын басып астына чыпка орнотулган басымдын жөндөткүчүнө багыттайт. Ашыкча суюктук бакка жөнөтүлөт төгүүдө. Секциялар клапандардын желекчилери аркылуу иштетилет. Тапшырылган басым менен агым басымды жөндөгүчтүн оргуштуучу шлангдары аркылуу штанга секцияларынын жана алардын чачыратуучу форсункаларына түшөт. Оргуштуучу чыпкадан ийкемдүү шланг аркылуу суюктук гидрошлангдарга, ал эми эркин клапандын химиялык эриткичтерге түшөт. Биз мына ушул жерде силер менен атайын штангасы менен бастырма сепкич суу чачуучу тала өсүмдүктөрүн даярлоо үчүн чарбасында колдонуучу сепкичтер жөнүндө жалпы маалымат алдык. Сепкичтерди агрегаттоодо кандай жумуштарды аткарабыз? Тракторду сепкич менен чиркештирүүнү тракторчу жана көмөкчү жумушчу гана аткара алат. Сепкичти трактор менен чиркештирүү жана анын шплинттерин жардамы менен бекитүү, чынжырлардын узундугун максималдуу кыскартуу аркылуу трактордун чиркегичинин узунунан кеткен тартуу үчүн туурасынан жылуудан бекитүү. Трактордун чиркегичинин сепкичтин рамасы горизонталдуу абалда тургандай көтөрүү жана өзүнөн өзү түшүрүп кетүүсүн жокко чыгарууга өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Чиркегичтин өзүнөн өзү түшүрүүгө жол бербеген бузук гидросистема менен тракторду пайдаланууга өзгөчө тыюу салынат. Насостун тилик сабын жана трактордун КТС кардын менен бириктирүү жана аны бекитүү текшерүү иштери өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Мына балдар, биз силер менен айыл чарба иштерин, башкача айтканда айыл чарба иштерин жакшыртуу, аларды жөнгө салуу боюнча могу сепкичтер жөнүндө биз жалпы маалымат алдык. Эми үйгө тапшырма. Сепкич суу чачуучу тала өсүмдүктөрүн жакшыртууга өзгөчө бизге жардам берет. Аны үчүн анын жалпы түрү кайсылар, чачуу ишинде кандай процесстер жүргүзүлөт, эритмени салуунун жана иш жүзүндө колдонуунун иш процесстерин, басымды жөндөгүчтөр кайсылуу, эң маанилүүгө, эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек, анан бакты толтуруу иш процесстерин, суюктуктун кыймыл схемаларын, сепкичтерин агрегаттоо боюнча силер алган маалыматыңар боюнча бизге тапшырманы толук жазып жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла.